Ош-Баткен Разаков автожолунун 149-чакырымындагы Алга тилкесинде 2 автоунаа толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кырсык 2-апрель күнү болгон. Анда Opel үлгүсүндөгү унаа менен Toyota кырсыктап, жерине бир өрт өчүрүүчү унаа тартылган. Өрт саат 17:21 толугу менен өчүрүлгөн. Кырсыктын кесепетинен Opel автоунаасындагы 2 адам каза болуп, дагы 2 жабыркаган деп айтылат маалыматта. Түп районунда жергиликтүү тургундун үйүнөн 20 килограммга жакын баңгизат табылып алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүүнүн кызматкерлери Түп районунда жашаган жарандын үйүнөн 20 килограммга жакын баңгизатын таап жүгүртүүдөн алышкан. Түп районунун аймагында Европа улутундагы жаран өз үйүндө өзгөчө ири өлчөмдөгү баңгизатын сактап, сатууну көздөп жүргөндүгү тууралуу маалымат түшүп, текшерүүдө маалымат тастыкталган. Ыкчам иликтөө иш-чаралардын жүрүшүндө алынган маалымат боюнча кылмышка шектүү Түп районунун 1970-жылы туулган жаран экендиги аныкталган. Натыйжада жарандан 7 килограмм 816 грамм марихуана алынган. Ал эми үйдүн жертөлөсүнөн тинтүү учурунда дагы 11 килограмм 750 грамм салмактагы гашиш табылган. Ошентип алынган баңгизаттардын жалпы салмагы 19 килограмм 566 граммды түздү. Кармалган жаран Каракол шаарындагы тергөө изоляторуна киргизилди. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 31 мартта валюта рыногуна 45,2 миллион АКШ долларын сатты. Бул тууралуу банктан билдиришти. Маалыматка ылайык, аталган операция 2023-жылдын башынан берки 6-чы интервенция. Азыркы учурда доллардын расмий курсу 87,42 сомду түзүүдө.